Бул жашоодо башканы жеңген эмес, өзүн жеңген инсан гана ийгиликке жетише алат. Ал эми бүгүнкү 33 суроо 3 мүнөт рубрикабыздын коногу ийгиликтүү инсан, жумурай журтка аттын кашкасындай белгилүү ырчы жигит, бойдок эмес, тилекке каршы Нурлан Насип конокто. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Жалпы YouTube каналынын көрөрмандары сиздер менен амандашып жолугушуп атканыма кубанычтамын. Биз да кубанычтабыз. Бүгүнкү рубрикабызга кош келипсиз. Алгач мен сизге оюндун шартын түшүндүрүп өтөйүн. Менде 33 суроо бар. Булар өзгөчө суроолор. Ал эми өзгөчө суроого сиз 3 мүнөт ичинде өзгөчө жооп беришиңиз керек. Ал эгерде жооп бере албай калсаңыз, тилекке каршы мурунку коногубуз калтырган тапшырманы аткарасыз. Аракет кылабыз колубуздан келишинче буюрса. Буйруса. Мынакей кызыктуу кылабыз. Буйруса сиздер дагы бизден алыстабаңыздар. Анда баштадык. Достор, анда биз баштадык. Дагы бир жыл үйлөнбөгөнүмдө. Дагы бир жолу үйлөнбөгөндө, бир эле жолу үйлөнмөкмүн. Чыгарма жаратуудан мурда. Чыгарма жаратуудан мурда илхом керек. Үйлөнүү тоюмдагы эсте калган учур. Вальс бийлеген. Аселге жиним келгенде. Селге жиним келгенде эшикке чыгып кетип калам. Ырчылыкка чейин акыркы кылган жумушуңуз? Ырчылыкка чейин кылган акыркы жумушум айылда огород баккам. Сага насипти насип кылган? Насипти насип кылган албетте күйөрмандар, ырлар. Үйлөнгөн соң күйөрмандарга айтар сөзүңүз? Менин ырларымды угуңуздар. Кыргызстан мен үчүн бул менин сүйүктүү мекеним. Бекер жашаган үйүмдөбүзбү? Шоу бизнести алдыңкы соонда турган кандай болот? Шоу бизнестин алдында жүрүү бул аябай эң сонун болот да. Аселге акыркы жолу качан калп айткансыз? Калп айта элекмин го, билбейм, эсимде жок чын. Бала кезде эмнелерди кыялданчу элеңиз? Бала кезимде ырчы болсом деп кыялданчумун. Үйлөнүп алып, күйөрмандарды жоготуу коркунучу барбы? Жок, андай сезим. Аселди жактырган жигиттер чалып коркуткан учур болду беле? Андай деле болгон эмесмин. Андай деле коркпойм. Сиз кайсыл ырчыны мыкты деп баалайсыз? Дүйнөлүк ырчыларданбы? Жалпы. Мага орустардын ырчыларынан Дима Билан жагат. Бөбөктөрдөн сиз үчүн ыйлаган видеолорун көргөндө кандай сезимдер болгон? Мындай жүрөктө аяр мамиле болгон. Кызыктай сонун. Кыргызстанга кандай пайда алып келе жатасыз? Маданият жагынан бир аз аракет кылып атабыз. Дагы алдыда буйруса. Буйруса, кийинкиси тигил же бул деген суроолор. Той өткөрүү же саякат жасоо? Саякат жасоо. Концерт берүү же той өткөрүү? Концерт берүү. Гастроль Кыргызстанда же чет жерде? Кыргызстанда. Таттуу же ачуу? Таттуу. Коенек же аюу? Коенек. Асел Кадырбекова ырчы же үй кожойке? Үй кожойке. Бакыт же байлык? Бакыт албетте. Сүйүү же достук? Экөө тең. Кийинкиси макалды улоо. Окуганды айтпайт. Окуганды айтпайт. Окумуштуулар айтат десең. Токуганды айтат. Аларманга алтоо аз. Жетирганга жетип аз десең. Мына сага көп бар жерде сын бар. Сөз бар жерде жаңылуу бар десең. Мына сага урматтуу теле көрүүчүлөр, биз Нурлан Насипти бир гана ырчы деп таанып жүрсөк, көрсөм макал жаратуучу дагы экен. Сиз өзгөчө макал жаратып бердиңиз. Ал эми мына сага демек кыялдар аз-аздан орундалып келе жатат. Аракет кылып атабыз буюрса. Буюрса, ал эми биздин убактыбыз 3 мүнөт 3 секунд болду. Сиз болсо канча суроого жооп бердиңиз? 27 суроого жооп бердиңиз. Демек сиз тилекке каршы утулдуңуз. Будан баардыгы утулат аткан да. Уткандар барбы негизи? Албетте уткандар бар, бирок сиздей болуп, жай жооп берип, ушундайлар гана утулуп калышы мүмкүн. Шашпай жүрөм да, ошон үчүн кичинекей сыйып калдым. Мынакей, шашпай жүрөсүз, бирок эмнегедир сиз шашпай жүрүп шоу бизнестин алдыңкы сабында жүрөсүз деп айталы. Урматтуу теле көрүүчүлөр, биз алгач мурунку коногубуз калтырган тапшырманы көрөлү дагы, кийин ал тапшырманы Нурлан Насип аткарып берсин.
Азыр мен ушинтип ыйлап күлүп анан опера болуп ырдап бердим го. Ал деле өзү каалаган жок. Баягы Мирбек Атабековдун Ильяздын ыры деген ыры бар го. Мен көлгө аны баары эле билет Кыргызстан. Мен көлгө жалгыз келип байралдым деген ырды оозуна сиз конфет таттуулардан алып келип туруп оозуна салып толтуруп коюп ошону ырдап берсин. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мынакей биз тапшырманы көрдүк. Өзгөчө тапшырма экен. Бирок билесиздерби? Тилекке каршы азыр орозо айы. Ал эми бүгүнкү биздин келген коногубуз орозо экен. Бирок сизди жөн эле кетирбейбиз биз. Орозо экен деп эле аяп койбойбуз. Ошон үчүн сиздер дагы күтүп жатсаңыздар керек, ырдатсын деп. Анда биз жандуу үндүн коштоосунда Нурлан Насиптен жакшы чыгарма күтөлү. Чоң рахмат. Орозо сактап калды окшойт мени. Ошо ыйык Рамазан айында бардык туткан орозоңуздар кабыл болсун, бардык кыргыз бир туугандар, мусулман бир туугандарды куттуктаймын. Жана ошондой эле ушул орозо айында сиздерге бир жагымдуу чыгарма болсун. Анда мен сиздер үчүн өзүмдүн аткарып жүргөн чыгармаман аткарып берейин. Менин да сүйүүм ушундай деген чыгармамды аткарып берейин. Музыкам сен болдуң, муз эрип жүрөктөгү, муңумду таратып, жылмайып күлөт бери. Бали, мынакей өзгөчө чыгарма болду. Албетте жандуу уккан кандай сонун. Мынакей ушун эле улап, кийинки коногубузга, сизден кийинки конокко кандай тапшырма калтырасыз? Кийинки конокко буга чейин мен аткарбай алган тапшырманы ошол конокко аткарайын. Буюрса ал орозо эмес болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан ойлойм. Эгер орозо болуп калса, анда сиз менин чыгармаман бир чыгарма аткарып беришиңизди суранам. Мына сага ушундай сонун тапшырма калды, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бизден алыстабаңыздар. Билесиздер, 33 суроо 3 мүнөт рубрикасы өзүнүн ишин алдыны көздөй улантат. Кызматыңыздарда мен Мира Абдылдай болдум. Кийинки берүүлөрдөн амандашканча сак саламатта калыңыздар.